Адамдарда позитивное мышление жана негативное мышление деген бар. Ушул негативный мышление адамды деги бир өстүрө койбойт экен, командада күттүрө койбойт. Дайыма арам ойлонуп, дайыма жаман ойлорду ойлондуруп жүрөт. Ошентип бир үй бүлөнү биз анализге алдык. Ал үй бүлөнү анализге алууга не себеп болду десек, бир эне келди. Менин балдарым өспөй жатат, өнбөй жатат, бизнес ачпай жатат деди. Биз анализ кылып көрдүк. Булар деги эле жакшылыкты көрөбү же жакшылыкты көрбөйбү? Көбүн эсе жамандыкты көрөт экен. Бийликте жамандыкты көрөт, мамлекетте только жамандыкты көрөт, өзүнүн балдарында жамандыкты көрөт, ар бир тойдо только жамандыкты гана көрөт. Бир туугандарынын арасында дагы ынтымак жок. Эмнеге десең, бир туугандарынын дагы жамандыгын гана көрүп жүрөт. Мына дал ушундай экен. Анан биз отуруп алып жаздык. Эмнеге булар мындай десек, көрсө алардын атасы дагы, энеси да ушундай экен. Караңыздар, бул дагы тарбиядан тарбияга, укумдан тукумга өтө турган оорулардын бири. Анан дейт, биз бир адамдар менен сүйлөшө турган болсок дейт, шыр эле анын жаман жагын көрөбүз дейт, же болбосо бир телефонго жооп бербей калса, шыр эле арам ойлонуп калабыз дейт. Мунуну негативное мышление дейт. Эгерде сизде дагы ушундай мышление болсо, демек чыгышыңыз керек. Бул ойлор, мунугул негативный мышление сен команда менен да, партнер менен да иштетпейт. Үй бүлөңө дагы ишенбейсиң, аялыңа дагы, балаңа да ишенбейсиң. Дайыма сомненияда жашайсың, дайыма сомненияда жашайсың. Ушул маселе. А качан позитивный мышление болгондо, сен өзүңө да ишенесиң, шанс бересиң. И башка бирөөлөргө дагы ишенесиң. Аларды дагы алдыга жетелейсиң. Эгерде аларда арам ойлор болсо, аларда негативный мышление болсо, аларды дагы чыгарасың. А эгер негативный мышление болсоң, сен өзүң дагы негативтен чыга албай жүрөсүң. Бир иш кылып, бир бизнес кылайын десең, ошонун бир жамандыгын көрөсүң, бир жамандыгын. Шыр эле. Бирок ал иштин аркасында миллион мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү көрө албайсың. Канча деген мүмкүнчүлүктөр турса, ошонун бирин да көрбөй туруп, кымындай болгон бир проблеманы алып аласың да, мына проблема дейсиң. Туугандар, любой иште проблема бар. Любой проблема бар. Но проблеманын аркасында, клянусь Аллахом, проблеманын аркасында миллион мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктү таап үйрөнүш керек. А мүмкүнчүлүктү табып үйрөнүү үчүн негативный мышлениядан позитивный мышленияга өтүш керек. Биздин динде да айтылат. Сен дейт, жакшы ойлонуп үйрөн дейт. Эгерде досуңдун үйүнө барып такылдатсаң дейт, досуң чыкпай койсо дейт, хотя бы намаз окуп аткан экен деп кой дейт. Намаз окубаса да намаз окуп аткан экен деп кой дейт. Бир жаман адамды көрсөң дейт, ушул жакшы адам деп кой дейт. Жок, ал жакшы адам эмес, ал жаман адам десе дагы, жакшы адам деп кой дейт. Эмнеге жакшы адам деп кой? Себеби ал жакшы болушка милдеттүү дейт. Эң негизги маселе, балдар, алтындар, жакындар, негативное мышление, оно мешает жить. Позитивное мышление помогает жить. Позитивное мышление өстүрөт, өндүрөт, дайыма көңүлүң куунак жүрөт, жана сен дүйнөдөгү бар жакшылыктарды көрөсүң. Негативное мышлениеда сен чымындын көзү менен кайсыл жерде жүрбө, только бокту көрөсүң. Урматтуу достор, биз дайыма сиздерге позитивдүү жана жакшы идеялар менен, жакшы ойлор менен, жакшы достор менен бөлүшөбүз. Каналга катталыңыз. Эгерде позитивный мышлениеде болсоңуз, өзүңүзгө кол чаап, молодец деп коюңуз. Анткени себеп сизде бардыгы жакшы болот. Эгер негативный мышлениедagi адам болсоңуз, сөзсүз түрдө менде негативный мышление бар. Мен ушундан чыгышым керек. Кантип чыгуунун инструменттерин алгыңыз келсе, лайктан басып, сурооңузду комментарийге калтырыңыз.